Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? 11 класстын окуучуларына арналган кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта силер менен Зура Нурматова атындагы Жалал Абад кыздар лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Арзиева Самара Жаныбековна болмокчу. Урматтуу окуучулар, мугалим тууралуу жазылган чыгармаларды, мугалим каармандар катышкан чыгармаларды эстеп көрөлүчү. Алгач эле оюңарга биринчи мугалим повестиндеги Дүйшен агай келсе керек, Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбек, Эрте келген турналар повестиндеги Инкамал апай, Тоо балдар романындагы Сауыр агай, Будземадагы Кадыртүн драмасындагы Айша апа, Кылымгартар бир күн романындагы Абуталип менен Зарипа дагы мугалим эмеспи? Мугалим адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгизбей айыктыруучу дарыгер деп айтат улуу педагог Бектурсун Алымов. Мугалим кандай гана ардактуу сөз. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип. Анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана жаш баладай жумшак баяу көңүлүн, бүткүл чыгармачылык кудуретин келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мугалим тууралуу сөз баштоо менен публицист, педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Бектурсун Алымовдун Шакиртиме кат публистикалык чыгармасы менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты. Бүгүнкү сабакта Бектурсун Алымовдун Шакиртиме кат публистикалык чыгармасындагы устат жөнүндөгү уламыш менен чындык темасы менен таанышасыңар. Мугалимдин коомдогу, турмуштагы ордун билесиңер. Сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Устат алдындагы шакирттен, шакирт алдындагы устаттын парзын түшүнүү менен жашоодон өз ордуңарды тапкан инсан болууга жана устаттарды сыйлоого тарбияланасыңар. Алгач автор тууралуу сөз кыла турган болсок, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими профессор Бектурсун Алымов 1930 жылы азыркы Чүй областынын Жайыл районундагы Чорголуу айылында жарык дүйнөгө келген. Бектурсун Алымов 1951 жылы Жалал Абадтагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн. 1955 жылы Ош пединститутун аяктап, кыргыз тили жана адабияты мугалимдик кесибине ээ болгон. 1962 жылы аспирантурага өтүп, 1966 жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Бир топ жыл Ош областынын Ноокат, Араван, Жалал Абад областынын Ноокен жана Базар Коргон райондорунда мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы, директор болуп иштеген. 1994 жылы педагогика илимдеринин доктору деген ардактуу наам алган. 1960 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз мамлекеттик университетинде болочок мугалимдерге сабак өтүү менен көп шакирттердин ардактуу устаты болуп калган. Бектурсун Алымовдун калеминен бир топ эмгектер жаралган. Алып Токонбаевдин Жараланган жүрөк, Күүнүн сыры, Өмүр элестери чыгармаларынын фильминин сценарийи, Алып Токонбаевдин чыгармаларын мектептерде окутуу, Адабият теориясынын кыргызча орусча сөздүгү, Мектеп сочиненияси, Шакиртиме кат публистикалык чыгармасы, Кыргыз адабиятын окутуунун методикасы. Улуу устаттын калеминен 200 илимий эмгектер, окуу китептери жаралган. Орто мектептердин 7, 8, 9 класстары үчүн кыргыз адабияты боюнча программалардын, окуу китептеринин жана методикалык эмгектердин автору. Бүгүнкү сабакта биз сөз кыла турган Шакиртиме кат публистикалык чыгармасы төмөндөгүдөй темаларды ичине камтып турат. Устат жөнүндөгү уламыш менен чындык, Сапар алдындагы ибарат, Асан агайдын алтын сандыгы, Айылдык агай эмне айтат, Сабак жылмаюудан башталат, Сөз жана иш, Баанын баркы, Наристе сезим, Китепсиз турмуш көңүлсүз. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта биз Шакиртиме кат публистикалык чыгармасынын ичиндеги устат жөнүндөгү уламыш менен чындык деген темасына кайрылабыз. Алгач устат жана шакирт деген сөздүн маанисин чечмелеп алалы. Үйрөтүүчү, бир нерсенин ыгын, жолун көрсөтүүчү, тажрыйбасын бөлүшүүчү. Экинчи мааниси уста, чебер, мастер. Ал эми шакирт устанын жардамчысы, устанын үйрөнчүк адамы, бир үйрөнүп, аны дагы улантуучу окуучу. Бүгүнкү сабакта биз үйрөтүүчү, бир нерсенин ыгын, жолун көрсөтүүчү устат менен бир үйрөнүп, аны дагы улантуучу окуучу жөнүндө сөз кылабыз. Урматтуу окуучулар, устат жөнүндөгү уламыш менен чындык темасы биздин окуу китебибизде бар, анда эмесе баардыгыбыз чогуу
ошол текст менен таанышалы. Устат жөнүндөгү уламыш менен чындык. Устат мугалим. Бул сөздөн кийин катар менен 3 илеп белгисин коюп, анын баарын баш тамга менен жазса да эч ким каршы чыга койбосо керек. Анткени ал сөздө эмне бир залкар ойлор камтылып жатат. Устат мугалим илим, билим, тарбия гана бербейт, келечектин кесип гана даярдабайт. Ал баарынан мурда коомдогу адамдарды өз колу менен жаратат. Ал адамдардын өзгөчө шакиртинин кайсы жери таза, кайсы жери ылаңдап, мерез жарага чалдыкканын эч кандай аспап турнабайсыз көрө билген көз ачык киши. Ал адамдардын жан дүйнөсүнүн жаратын өзүнө билгизбей айыктыруучу дарыгер. Мына ушул улуу кесип, укмуштуу адам жөнүндө жазуу өтө кыйын. Кыйындыгы көп айтылып, көп жазылды. Кандай жазба баягы айтылгандарды кайталоого аргасыз болосуң. Ал эми айырмаланыш үчүн чоң талант, ашкан акыл, кемеңгер ой керек. Ооба, кимде ким келечек жөнүндө ойлосо, ал бала жөнүндө ойлонот. 11-кылымда чыгыштын акылмандарынын бири Хайхабыз Кабыснаме деген китебин жазып, мурасчы перзентине адамгерчилик менен акыйкаттыктын заманасын таанытып кетиптир. Бул баалуу эмгек далай прогрессивдүү адамдардын назарын өзүнө буруп, 16-кылымдан баштап дүйнөнүн көп тилдерине которулуп, педагогиканын чыныгы окуу китебине айланган. Мындан 1000 жыл мурда жазылган китептин биздин күнгө жетишинин себеби эмнеде? Анын эң негизги себеби Кабыснамеде баланын келечеги жөнүндө жазылганында. Андан элдик педагогиканын нактан ары кашкайып көрүнүп тургандыгында. Песталоцци сынма котур сел-саякты идилерди жыйнап тарбиялаганда, эң алды менен ошол балдардын келечекте коомдук орду кандай болорун көз алдына элестеткен. Биринчи эмгеги болгон тарбия жөнүндөгү трактатында Жан-Жак Руссо балалыкты асманга көкөлөтө мактаптыр. Насаат менен дүйнөнү оңдоп, кайра жаратууга мүмкүн болбой турганына көз жеткен кезде Лев Толстой балдар үчүн алифбе жазууга киришиптир. Ньюлен Аркидеги кичинелердин адамчыдагыз эмгегин көрүп, Роберт Оуэн биринчи чыгармачылык ишин балдар бакчасын уюштуруудан баштаптыр. Өз өлкөсүндө белгилүү дарыгер жана жазуучу катары таанымал болуп калган учурда Януш Корчак балдарды кантип сүйүү керек деген китеп жазып, аны иш жүзүндө далилдеш үчүн Польшада биринчи жолу жетимдер үйүн ачыптыр. Бүт өмүрүн баланын тагдыры менен байланыштырган, шакиртин өзүнөн да жакшы көргөн устаттар бар. Фашисттик концлагерден Карабашын куткарып кетүүгө ошол эле Януш Корчактын мүмкүнчүлүгү да, шарты да бар эле. Бирок ал анте албады. Шакирттерин таштап, жалгыз башын куткарып кетүү анын адамдык жана устаттык ыйманы менен фарзы жол бербеди. Ал 200 шакирти менен мыкаачылардын колунан өрттөлүп, күлү көккө сапырылды. Турмуштун түйшүгү менен таттуусун да, ысыгы менен суугун да шакирттери менен гана бирге көрүүнү бул чоң устат башта эле түбөлүк чечип койгон туура көрсө. Урматтуу окуучулар, мына биз жогоруда Шакиртиме кат публистикалык чыгармасынын ичиндеги устат жөнүндөгү уламыш менен чындык темасын окуп чыктык. Бул текстте айтылган ойлор тууралуу баарлашып көрөлү, анда эмесе төмөндөгү суроолорго жооп бергенге аракет жасап көргүлө. Бул публистикада мугалимдик кесиптин кандай баалуу жактары айтылды? Бул тууралуу силердин кандай оюңар бар? Ооба балдар, устат жөнүндөгү уламыш менен чындык темасында устат мугалим илим, билим, тарбия гана бербейт, келечектин кесип гана даярдабайт. Ал баарынан мурда коомдогу адамдарды өз колу менен жаратат деген сөзү чындыктай кеңелеп турат. Мугалимдин колунан Маркс, Энгельс, Ленин баары окуган. Демек мугалим бул турмушта баа жеткис фигура турбайбы? Жогорку текстте ушул тууралуу айтылды. Автор дүйнөлүк жазуучу, философтор жана улуу педагогдор Песталоцци, Януш Корчакты мисал келтирүү менен эмне ойду айткысы келген? Балдар жердин жандуу гүлдөрү дейбиз. Ал гүлдөр жайна өсүш үчүн күндөй мээрим, жылуулук, көңүл буруу, билим керек экенин, келечектин муундары билимдүү болсо гана коом өнүгөрүн автор улуу орус жазуучусу Лев Толстойду
англис педагогу Роберт Оуэнди мисал кылуу менен айтып өттү. Элдик педагогдор дайыма улуу болушкан, ал эми улуу педагогдор дайыма элдик болушкан деп улуу этнопедагог Волков айткандай, баланы тарбиялап адам кылып чыгарууда устаттын парыз милдети ары эгейсиз зор, ары татаал. Чыныгы устат кандай шартта болсо да келечектин ээси боло турган инсанды тарбиялайм деген улуу максатынан тайбайт. Ал ушул ыйык нерсеге бүт жан дили менен умтулса гана, өз кесибине ыйманы менен таза мамиле кылса гана ата журт менен эл алдындагы вазифасын аткарган болот деген ойду айткысы келет жогорку публицистикада Бектур Сыналымов. Бул вазифаны адамдык жана устаттык ыйманы менен Януш Корчак жана Песталоцци аткарып, улуу педагог, улуу устат деген аты тарыхта калды. Урматтуу окуучулар, кыргыз педагогикасынын түптөлүшүнө өнүгүшүнө салым кошкон улуу устат деген наамга татыктуу улуу педагогдор арбын. Ишеналы Арабаевден тарта Бектур Сыналымов, Исак Бекбоев, Советбек Байгазиев, Сулайман Рыспаев, Абдыкерим Муратов, Гапыр Матаниновдун өңдүү бир топ улуу устаттар бар. Балдар, силер да өз мектебиңерге эмгеги сиңген мугалимдердин атын атай өткүлөчү. Бир топ ага эжекеңерди көз алдыңарга элестетип, алардын аттарын атап өттүңөр деп ишенем. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабактан алган таасириңердин алдында төмөндөгү суроолорго жооп бергенге аракет жасап көргүлө. Мугалим ким? Ал кандай адам? Анын турмуштагы орду. Ооба балдар, жогоруда Бектур Сыналымов айткандай, бул улуу инсан тууралуу айтуу да, жазуу да кыйын. Бирок бүгүнкү сабактан алган таасириңер менен, бүгүнкү сабактан алган жыйынтыгыңар менен бул суроолорго жооп бериңер деп ишенем силерге. Мугалим деген сөздүн өзүндө, мугалим деген сөздүн ар бир тамгасында улуулук катылгандай. Мугалим бул мээнеткеч инсан, улуу устат, гумандуу адам, акылдуу, айкөл, лидер, илимдүү, мээримдүү жан. Кандай деп, эмне деп айтсак дагы, мугалим бул улуу зат экенин, улуу инсан экенин эч ким тана албаса керек. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, үйгө тапшырма белгилеп алалы. Урматтуу окуучулар, үйгө тапшырманы төмөндөгү RAF стратегиясына таянып аткарганга аракет жасайсыңар. Алгач RAF деген сөздү чечмелеп алалы. R бул роль, A аудитория, F форма, T темасы. Ролдордун бирин тандап аласыңар. Акын, журналист, же билим берүү министри, же жөн гана окуучу болуп. Мына ошол тандаган ролуңарга карата кимге кайрыласыңар, кандай формада жазасыңар, кайсы теманы тандап аласыңар, тандаган ролуңарга байланыштуу болот. Мисалы, акын ролун тандагандар же акын болгусу келгендер окурмандарга кайрылат. Өр формасында же поэма формасында, темасын агайыма, эжекеме, мугалим темасына байланыштуу болсо болот. Журналист угармандарга кайрылат, көрүүчүлөргө. Макала формасында жазса болот. Ал эми билим берүү министрин тандагандар мугалимдердин майрамына карата кайрылуу, куттуктоо жазсаңар болот жалпы мугалимдерге. Окуучу ролунда болгондор мугалимге кат жазса болот же эссе. Агайыма, эжекеме кат деп дилиңердеги сырды эжеке агайыңар менен бөлүшсөңөр дагы жакшы болот. Урматтуу окуучулар, сабактын соңунда силерге бир окуяны айткым келип жатат. Тарыхта биз билгендей, дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу колбашчы Александр Македонский бир түндө жортулдан келе жатып, бир айылга келгенде аскерлерине буйрук берет. Айылдан чыкканча аттан түшүп, буттарын ороп, чылбырларды шылдыратпай, үн чыгарбай өтөбүз. Бул айылда душмандар бар го деп кооптонгон аскерлер буйрукту унчукпай аткарышат. Айылдан чыккандан кийин Александр Македонский: "Эмне үчүн биз ушундай кылдык, билесиңерби? Анткени бул айылда мени окуткан мугалимим жашайт. Анын түн уйкусу бөлүнбөшү керек" деп жооп берген экен. Бул улуу колбашчынын мугалиминин алдында көрсөткөн таазими, урматы, сыйы болсо керек. Көрсө балдар, ар бир элдин рухий байлыгы мектеп аркылуу калыпка салынары белгилүү.
Баарыбыздын башат тамырыбыз, асыл ой тилектерибиз, жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте мектеп менен байланыштуу. Андыктан адамдардын жан дилине илим билим үйрөнүүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимдерге кандай алкыш айтсак да жарашат. Урматтуу окуучулар, коңгуроонун шыңгырдоошун, мугалимден саламатсыңбы деген үнүн уккан өмүрдөгү эң бактылуу учур. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.